Саламатсыңарбы, урматтуу депутаттар, урматтуу жыйын катышуучулары. Бул жерде жумуш топко бир суроо да. Азыр жетекчилерди, башчыларды райондун курултайдын жыйынтыгы менен жарымдан кем эмес добуш менен ишенбестик берилет деп турат да. Ишенбестик бергенден кийин жумуштан алыш милдеттүүбү? Муну эми баары бир президент чечет да. Бул мисалы бул жөн эле сунуш да. Комиссиянын өзүндө да жазылып турбайбы, курултай сунуш гана бере алат депчи. Анан жана чечим деп атпайбызбы? Ошо чечимде деле биз ушул чечимибиз менен сунуш беребиз деп жазылат да. Анан эгер ал сунушту караш, карабаш сиздерден. Эми мындай да. Бир айыл өкмөттүн кызматкери бир тармакта иштесе, ошол конкурска барып өтүп келет, тест тапшырат, анан келип жумуш ордуна келет да. Бул жерде делегат кылып тажрыйбасы жок 21 жаштагы баланы шайлап, анан жанагындай илгертен сөз бар, дежур чалдары шайлап койсо делегат кылып, анан алар барып курултайда ошолар сунуш береби? Айыл өкмөттүн башчысын, жетекчилерди ишенбестик бир, алардын бир тажрыйбасы болбосо. Эми аны сиздер чечесиздер да. Жанагы Дастан Арстебекович жакшы айтып бербедиби? Сиздер чогуу бир дагы ушулар карайлы депчи. Сиз азыр концепциясын кабыл алып берсеңиздер, биринчи окууда ушунун баарын оңдоп бериңиздер да. Эми бул жерде өзүңүздөр деле байкагандырсыздар, коомдук талкуу аябай катуу өттү. Республика боюнча мынчалык бир да мыйзам, мынчалык терең коомдук талкууда болгон эмес. Анан ушул коомдук талкууда ары бери тартышууда ушундай кабыл алынып калды да. Эми сиздердин жогорку кеңеште да талкуулайбыз да. Ошондо сиздердин сунуш менен көп нерселер оңдолот да. Ошондуктан урматтуу депутаттар, ушул жагын карап берсеңиздер. Анан эми дагы бир жолу мен кечирим сурайм. Сатыбалды Элмурзаевич, Элмурза Ракиевичтен. Элмурза Ракиевич, кечирип коюңуз, эгер жана сөзүм катуу тийип калса, эми мен баары бир сизден улууракмын, бир агаңыздын бир сөзүн кечирип коюңуз. Сиздер чечесиз айтып атасыз да, биз эми жаман көрбөңүздөр да. Жанагы ишканаларда, айыл өкмөттөрдө жана башчыларга жана арызчылар жетишет да. Эми барып алып жанагы 21 жаштагы балдар барып, бир 10 аксакал барып дагы аларга иш бербей, алар жетелеп туура эмес болуп калат. Муногу элдик курултай дегенге мен кошулайын. Элдик курултай. Анан кийин жергиликтүү курултай дегенди таптакыр эле алып койгула. Уят ал. Иш бербейт эч кимге. Эч ким иштей албайт. Мына бир айыл өкмөткө дагы экинчи аким пайда болот экен да. Район башчысы. Туура айтасыз. Жанар Нимдин айткан маселесин мен койгом да. Ошол бир эле жолу шайланып келсин дагы, делегат болуп келип бүтөт. Ошол 2 күн болобу, 3 күн болобу, ошол укугу менен бүтөт. Эми туура айтып атасыз. Элдик курултайга калыс аксакалдар, калыс делегаттар жөнөтсүн, айыл өкмөттөн шайлап. Туура айтып атасыз. Анан жанагы ылдыйга түшпөгүлө. Райондук деңгээлде, айылдык деңгээлге түшпөгүлө ант. Мына сиздердин жогорку кеңештеги биринчи талкууда ушулардын баарын түздөйлү, оңдойлу сиздер менен биргеликте. Бүгүнкү айтылып аткан сөздөрүңүздөрдүн көбүнө биз макулбуз. Бирок эми жана элдик талкууда, чоң талкууларда бизге дагы мына иним өзү Медербек иним өзү билет го, конституцияны кабыл алып атканда кандай кырылыш болгону, өзү айткандай мушташып кетет сактаган учурлар да болгон. Жалгыз ушул элдик курултай боюнча гана агылып кишилер келип атты эшигибиздин алдына, жүздөгөн кишилер. Андан башка бир дагы мыйзам боюнча киши келген жок конституцияны кабыл алып атканыбызда. Ошондуктан айрым бир маселелерде биз деле айлабыз кеткенден ушундай неме болгонбуз. Ошондуктан сиздердин биринчи талкууңуздарда ушулардын баарын оңдоп берсеңиздер, биз макулдуу болобуз. Сиздер менен кошо биргеликте иштейбиз буга. Рахмат.
Эме мен дагы төрага Медер Кубанычтын сунушун колдоймун. Негизгисин колдоп берели, кемчиликтерди оңдоп келгиле. Рахмат. Реалдуулук мындай. Курултайга мүчө болгон, мына урматтуу Чолпонбай ага, кийин өзүңүз мындай, балким өкүнөсүз, балким көзүңүз жетет. Курултайга мүчө болгондор, Замир мырза, сиз дагы айыл өкмөт иштеп келдиңиз. Акимдерди, мэрлерди иштетпейт. Муну жумушка аласың, муну тесиң, болбосо мен сенин маселеңди курултайга алып чыгам дейт. Иштетпейт, жүдөтөт. Келип алып, биз билебиз да. Албетте бар эмес. Бирок ошондойлор толтура болот. Айыл өкмөткө келет, мунун эмне болду? Айыл өкмөт аларды кой союп сыйлап тура тургандай акимдер. Кучак жайып тосула тургандай акыбал түзүлөт. Айылдарда резюмелерди чогултуп баштайт. Мен жакында курултайга барам, мына эмне маселеңди чечип берейин деп. Биз эми элдин баары эмес, бирок ошондой акыбал түзүлөт да. Анан эми дүйнөдө башка бир дагы эмеде жок деп. Албетте дүйнөдө элдер IT парк ачып атат, биз